Токтоолот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Бернарда Альбанын үйү аттуу спектаклдин бет ачары болот. Бул спектакль Кыргыз Республикасынын эл артисти Турганбүбө Бообекованын 75 жылдыгына арналат. Бул спектакльде адамдын, өзгөчө коомдун патриархалдык көз карашы гендердик теңсиздикке алып келип, натыйжада аялдардын инсандык укугунун тебеленүүсүнө, басмырлануусуна, өз каалоолорун, максаттарын кулпулап тыюуларга баш ийип жашоого аргасыз болуусу баяндалат. Өзүм оюмда бул эмени байбичени аябай жакшы көрүп кеттим. Адеп пьесанын өзүн окуганда адамдын аллергиясы кармай турган аял да. Мындай терс кармандын эле эмеси келет да, илеби келет да бул аялданчы. Анан эми бул аял өзүнүн заманында, өзүнүн ушул тартиби тарбиясында, көргөн тарбиясында, учурунун деңгээлиндеги адам болуп, анан аябай ошол эскиликке сүңгүп кирип кеткен аял да. Биз азыр сахнанын артында турабыз, ал эми сахнада болсо спектакльге даярдык жүрүп атат. Бул спектакль 8 жылдык аза күтүү деген байыркы испандыктардын салтын карманган жана гендердик теңсиздик көз карашты бекем сактаган Бернарда Альба аттуу ак сөөк аялдын тагдырын баяндаган спектакль. Бернарда 5 кызын жана акылынан айныган энесин баккан эрки күчтүү аял. Ал кыздарынын да салтты бекем кармоо менен анын эркинен чыкпоолорун күч менен талап кылат. Бирок ал мындай бекемдиги менен кыздарынын тагдырын талкалап атканын түшүнгүсү келбейт. Энесинин тыюуларынан улам кыздары психологиялык, моралдык жана сексуалдык жактан катуу жабыркап, адаттан тыш мүнөз күтө башташат. Кыргыз Республикасынын эл артисти Турганбүбө Бообекова театрдын сахнасын аттаганына быйыл 50 жыл толду. Чыгармачылыктын бул дааталуу учурун жана 75 жаш кутман курагын белгилөө максатында режиссер Шамил Дыйканбаевдин сунушу менен испан драматургу Гарсия Лорканын Бернарда Альбанын үйү спектакли коюлуп жатат. Коллектив колдоп, көркөм кеңештегилер да колдоп, ошондон эмеге репертуарга кирип калды, планга, иш планга. Бала деген бала да. Боор этиң менен тең эмеспи? Көрүнөн нерсени көрбөй, белгилүү нерсени билбей атасың. Чыңгыз Рыскелдиев, Данияр Амантурулу, Аида Токталиева, Улуттук 1 канал, Замана студиясы. Мен түшүндүм,